Assalamu alaikum мекендештер. Мындан бир 3-4 күн мурун алдым. Өздүк булактардан ыкчам маалымат келип түшкөн болчу. Бирок ал маалымат такталбаганына байланыштуу дароо ачыкка чыгара алган эмеспиз. 11 декабрь 2024 жылы Ички иштер министрлигине караштуу ички иликтөө кызматынын кызматкерлери мына силер көрүп жаткан кызматтык унаада Ош облусунун Нокат районуна караштуу Бел Өрүк деген айылында бир жашы 18-ге жете элек өспүрүм кызды коюп кетишкен деген кабар келген. Жана ал маалыматты таркаткан инсандардын айтымында бул окуяга тиешеси бар айрым кызматкерлер окуяны каттатпай жатышат, окуя боюнча ачыкка чыгып кетпесин деген алгылыктуу аракеттерди көрүп жатышат деген сөздөрдү айтышкан. Бул боюнча мен министр Улан Омокановичти жана башкы прокурордун көзөмөлгө алынуусун суранат элем. Себеп дегенде азыркы учурда жабырлануучу тарап ким экени бизге белгисиз. Балким ал жабырлануучу тарап ошол жабыр тарткан кыздын өмүрү жана ден соолугу үчүн азыр колдон келген баардык аракетин жасап, башка жумуштарды же башка жумуштарга убактысы жок деп көрүнөт. Андыктан бул боюнча жогоруда аты аталып кеткен чоң кызматкерлердин жеке көзөмөлгө алынуусун мен суранат элем.